Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Мына убакыт өттү. Олимпиаданын ызы чуусу, толкундануусу, Олимпиададан кийинки оюнга болельщиктердин реакциясы бардыгы тынчыды, бүттү. Сыйлык берүү, тапшыруу аземдери болуп бүттү. Спортчулар өздөрүнүн сыйлыктарын алышты. Эл болсо колду чапты. Эми мен ойлойм, бүгүнкү күндө реалдуу жалпы биздин абалыбызга, ошол спортчулардын ийгиликтерине жана кемчиликтерине реалдуу көңүл бура турган, реакция жасай турган учур келди деп ойлойм. Себеп дегенде, мына бардыгыбыз жалпысынан ошол эмне кандай биздин спортчулар кандай катышканын, кандай аракет көрсөткөнүн, кандай ийгилик кылганын, кандай кемчилик кылгандардын бардыгын жалпысынан көрдүк. Анан дагы кошумча маалыматтарды алып, алар спортчулардын шарттары кандай болгон, анан Олимпиада, Париж Олимпиадасына кандай даярдык менен жөнөтүлгөн, алардын убактысы кандай болгон, шарттары кандай болгон бардыгын тактап алып, анан мен тескерисинче биздин спортчуларга мындай кандайдыр бир наразычылык пайда болду да. Себеби дегенде, өзүңөр байкадыңарбы, мына биздин президент ар бир спортчуну чалып куттуктады, жана медаль алгандарды чалып куттуктады. Анан ошондо байкадыңарбы, мындай маңдайы жарыла сүйүнүп, ушундай бир ой азамат балам деп жана немеде Мирзиёев сүйүнүп атпады, ошондой сүйүнүчтү мен байкаган жокмун. Эмне себептен дебейсиңерби? Мен ойлойм, ошол буга негиз бар. Албетте президентибиз мындай спортчуларга баягы жылуу сөздөрүн, поддержкасын айтып атты. Сенин алган күмүшүң же сенин алган колоң биз үчүн алтынга тете, тиги бу деп баягы айтып атканда сөздөрүн уктук. Бирок мен ошол жерде мындай ушулар мындай неге даярданышпайт деген бир өкүттү байкадым мен президенттин сүйлөө интонациясынан. Буга олуттуу себеп бар. Анткени 2021-жылы ошол Токиодогу жанагы 2020-жылкы Олимпиада 21-жыл өтпөдү, ошондой биздин эки спортчубуз коло медаль алып, эки спортчу Акчол менен Айсулуу күмүш медаль алып, анан кийин коло медальды Мерим алып келди. Ошондо машинасын тапшырып, акчасын берип, андан кийин ошол спортчуларга, айрыкча күрөшчүлөргө, бу жерде сөз негизинен күрөшчүлөр жөнүндө. Анткени биздин негизги баягы команданын негизги костягы бул күрөш болот да. Эми ар бир мамлекетте өзүнүн бир мындай алган багыты, жол болсо баягы акцент койгон бир тармагы болот экен. Биздин Кыргызстандын курама командасынын, жалпы командасынын ошол эң негизги багыты, козуру мындайча айтканда күрөш болду да. Эми ошол күрөшчүлөргө шарт түзүп берди. Аны Айсулуу айтты. Айсулуу Тыныбекова, сиз ушул 21-жылкы Олимпиададан кийин биз кыз келиндерге деп атайын зал ачып бердиңиз деди, шарт түзүп бердиңиз деди. Буларга жанагындай бир өздөрүнүн званияларын алышты. Ошол званиянын негизинде буларга айлык төлөнөт, тренерлерине айлык төлөнөт, негизинен жалпысынан шарттар түзүлөт. Берден шарт анча түзүлбөгөн, бул Мунарбек болду. Мунарбекке мындайча айтканда ал жылаң ачып барып, төш мындай эле баягы жалаң төш менен барып, ошондой күмүш байге алып келди. Бул биз үчүн, Кыргыз үчүн бул мындай күтүлбөгөн сыймык болду да. Анан эми Мерим Жуманазарова мурунку мелдеште, мисалы мурунку Олимпиадада коло медаль алса, бул да күмүш медаль алды. Мындайча айтканда дагы бир тепкичке көтөрүлдү да. Анан өзү айтып атат, жанагы тренеринин жубайы айтты. Мерим көп жаракаттарды алып, анан кийин жана операцияга жетишпей, бир кезде спорт мындай четтеп каламбы, катышпай каламбы деген коркунучтан барып аны
көтөрүлүп келип анан аракет менен ушундай ийгиликке жетти деди да. Бул жерде мындай жүйөлүү себеп бар. И ошол Мээрим Жуманазарованын аракетинде өз күч бар. Анан Мунарбек мындай фонтандай болуп эле баягы күтүлбөгөн жерден эле атып чыкты да. Ага эч ким акцент да койгон эмес, үмүт да кылган эмес. Ал болсо ошентип туруп, жүрүп туруп, күтүлбөгөн жерден чыгып туруп, байген, жакшы байген алып келди Азамат. Анан калгандары, мына калган спортчуларга эми убакыт да жетиштүү, анан кийин шарт дагы жетиштүү, анан булардын шарты жок, анан кийин буларга булардын алган колосу биз үчүн алтынга тете деп президент деле баягы айтты. Баягы мындайча айтканда, ал баягы жалпы эл аралык коомчулук угат да. Мисалы жок дегенде кошуналар, казак, өзбек дегендейчи, тажиктер, булардын президенти эмне деп атат, спортчуларын кандай кабыл алып атышат деп. Биз баягы жалпы неметип атабыз. Президент ар бирин вручение кылганда мактады. Сен мындайсың, сен андайсың, азаматсың депчи. Бирок мен ойлойм, президенттин ордуна болсом, мен мисалы ошол вручениянын бүткөндөн кийин өзүнчө чайга чогулгандыр, чай ичкенге или өзүнчө дагы жолугушу болсо, жашыруу мындай. Жалпы баягы массалык маалымат каражаттарынан тышкары келем өзүнчө тууганча сүйлөшөлү деп туруп, мен ошол жерден айтат элем да, бул бүгүнкү берилип аткан сыйлыктар бул силерге аванс. Мамлекет силерге ушундай усилия кылды, шарттарын түзүп берди, акчаңардын баардыгын кенен кылып төлөп берди, эч кимден карыз алган жоксуңар, эч кимге күнүңөр түшкөн жок, формаңардан баштап бүт шарттыңардын баарын түзүп берип атты. Нааразы боло тургандай себеп да болгон жок. Эмнеге силер ушу күрөш командасы мындай ушундай аракет кылган жоксуңар? Мен аракетиңер аябай пассивный болду. Биз качанга чейин ушу күмүш колого ыраазы болуп жүрө беребиз? Негизги качак көпчүлүгү кол алып келди турабы? Биз качанга чейин колого ыраазы болуп жүрө беребиз деп мындай бир маселени кабыргасынан коймокмун да. Ошого олуттуу себеп бар. Анткени мамлекет шарт түзүп берип атат. Биздин мамлекет азыр кошуналарга караганда, Өзбекстанга караганда, Казакстанга караганда экономикалык жактан кыйла артта келе атат. Шартыбыз абдан эле мындай жупуну. Ошого карабай мамлекет ошол спортчуларга ушундай жакшы кам көрүп атат. Болгон аракетин жасап атат. Болгон кемчилигин түзүп атат. Бирок мен ойлойм, мындан кийин дагы жанагы Париж Олимпиадасындагы кетирген, жана федерациялар тарабынан кетирген, мисалы Мунарбектин тренери боюнча, Мунарбекке боюнча мындай жанагындай барганда эле биринчи күрөш, биринчи мушташтан кийин эле кайра артка билет алып берип салыптыр деген сөздөр чыкпадыбы? Эгер ошондой болсо, чындапчы, ушунун баардыгын оңдоп түздөй турган аракеттерди көрүшсө керек. Ошол бир боксчуну ээрчитип алып, анан федерациянын башчысы өзү барып алганы, мисалычы, тренер жөнүндө вообще сөз да жок. Хотя бы анын болельщик катары мындай лицензия албаса дагы залда болельщик катары алып барганда, балким ситуация башкача болот беле деген сыяктуу бир маселелер бар да ушул жердечи. Ошонун баардыгы мен ойлойм, муну биздин ошол жанагы федерациялар өздөрү мындай бир чечимдерди кабыл алса керек. Мамлекеттин жетекчилиги деле мындай бир чечкиндүү чараларды көрөт деп ойлойм да. Бирок мындайча айтканда материалдык жагынан, жалпы шарты жагынан мындай таптакыр эчтеке жок, шарт жок. Анан ошон үчүн биз утулуп калдык дей тургандай абалда эмес. Анан мына эгемендик алганы мына 96-жылкы Олимпиада. Эң биринчи эгемендүүлүктөн кийин биздин өлкөлөр 92-жылкы Олимпиадада жалпы СССРдин курамасы менен барышкан. Анан кийин 96-жылы ар ким өзүнчө эгемен мамлекет болуп командаларды түзүп барган. 96-жылкы, 2000-жылкы Олимпиада, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, ана 2024 канча Олимпиада болуп атат да. Ошол убакыттан бери бир алтыныбыз жок да, бир алтын жок. Мейли мурунку убакыттарда шарттары жок, президент айтты да, мисалы жана жол кирелери жок, барганга ар кимден карыз сурап, спонсор эптеп, издеп, ушинтип барып келишчү, келгенден карызын төлөп жүрүшчү депчи. Ал кезде ошондой шарт болгон, жалаң төш. Шарт да жок, мамлекет өзү менен өзү, спортчулар өзү менен өзү иш кылып
кимди ким көрдү, Быржыбайды там басты деген шартта абалда келишти. Анан 2008-жылы ошол бир коло бир күмүш менен келип ошондон баштап кандайдыр бир мындай бир аз жылыштар боло баштады да. Анан эми биз мындай бүгүнкү күндө ошол кездеги шарт менен бүгүнкү шартты салыштырганга таптакыр болбойт. Анан мына Айпери Медет кызы утулуп калганда баягы жазып атпайбы, ой, ты наша чемпионка депчи. Эми утулуп калган киши чемпион эмес да. Утулуп калган киши мына мурунку олимпиадада утулуп тиги анда байга албай калган, биринчи чыкты, жаңы чыккан кызыбыз экен деп. Мындай бир аябай мындай общественный бир давление эмес, поддержка, наоборот, алкап, колдоо. Ушул Айсулуу, Мээрим, Айпериге аябай жакшы колдоо болчу да. Бул олимпиадада ортодон 3 жыл өттү, результат 0. Ошол олимпиадада кандай болсо, ошол эле результат. Ак жолдуку болсо, чыгып актанды. Ак жолдуку төмөн түшүп кетти. Айсулуунуку төмөн түшүп кетти. Эми жаракатым бар дейт. Эми баары эле жаракат. Мында биздин команда, спорт командасы бардыгы эле инвалидтер же оорукчандарбы, эмне бул? Андай жаракаттар менин оюмча тиги коңшу өлкөнүн тиги командаларында деле болсо керек. Эми биз ушундай бир кемчиликтерди биз айтышыбыз керек. Өз ара мындай тууганча талкуулашыбыз керек деп ойлойм да. Убагында поддержка кылдык. Олимпиада убагында жакшы жаман сөздөрдү айткан жокпуз. Баарын жакшынакай жакшы сөздөрдү айттык, жаман сөздөр болсо, нааразы болсо ичибизге катып койдук да. Бирок эми убакыт келгенден кийин талкуулай турган убакыт келди деп ойлойм да. Анан эми азыр билермандар, акылдуулар чыгат да айтат. Сен өзүң кыйрат койбойсуңбу, өзүң барып күрөшпөйсүңбү, өзүң барып минтпейсиңби, антпейсиңби депчи. Мен журналистмин. Мен спортчуларды макала жаза албайт, же болбосо репортаж кыла албайт, же жана жакшы сүйлөй албайт деп сын таккан жокмун. Өзүмө мындай, кандай десем, өзүмдүр бир кесиптик бир өзгөчөлүгүмө байланыштуу мен аларга тең келипчи сын таккан жокмун. Мен алардын өзүнүн ошол жанагы спорттук ийгиликтери, кемчиликтери жөнүндө айтып атам. Бул менин мындай журналисттик, анан жаран катар, активист катар көз карашым. Ар бирибиз ушундай көз караштарыбызды айтышыбыз керек. Антпесе булардын жүрүп экен да. Азыр мына барат, ана тияка бар эс алат, бияка бар эс алат. Кыргыздыкы бүтпөйт. Ой, биздин балабыз колу алып келди, күмүш алып келди деп ары чакырат, бери чакырат, аяка чакырат, бияка чакырат. Ошентип анан баягы жер менен баспай кала монтип эле асманга көтөрүлүп кетет. Анан кийинкиде дагы результат ошондой болот. 0 болот дагычы. Начар болот эми. Күмүш коло деп жүрө беребизби? Качанга чейин жүрөбүз? Мындай эми тиги азыр эми албетте мен алып чыктым, эң биринчи информацияны алып чыктым. Мисалы мына 16 спортчу барып 6 медаль алып келди депчи. Бирок баары бир алтын албай калса, мисалы ошондой бир алтынга мындай сурулуп чыга турган жерден аракет кылбай коюп чыкпай калгандарын көрдүк. Анан коло үчүн күрөшөт болуп калып калышты. Мунарбектик болсо жанагындай тренер тиги булар эмелери жок, шарттары жок. Аныкы ошо ага эч кандай претензия болбош керек, даже ага биз алкыш айтышыбыз керек только. Анан калгандардын да мындай бир аракет кылса, результат боло тургандай мүмкүнчүлүктөр бар болчу. Анан адаптация тиги бу дейт. Анан адаптация болсо ошондойдо тренерлер бар, башкалар бар. Ошолор айтыш керек. Эй, биз мына 4 күн мурда, 3 күн мурда барып алып туруп тека барып адаптация болбойт. Минимум 10 күн мурда жибериш керек спортчуларды. Давайте дегенде жанагында ар бирине $5000 мындайча айтканда командировочный, суточный арка беркелердин баардыгына жумшай турган баягы жата турган жеринен тамак ашынан тышкары мындай $5000 бөлүндү деп атат да. Ошол бул деген чоң каражат да. То есть мүмкүнчүлүк болгон, акча болгон, жетиштүү деңгээлде бөлүнгөн. Мындайча айтканда бүгүнкү спортчуларга бөлүнгөн шарттар, түзүлгөн шарттар, бөлүнгөн каражаттар башка маданият тармагына, башка жактарга мынчалык бөлүнүп аткан жок, мынчалык шарт түзүлүп аткан жок. Мындай биз ошол мамлекет
бул мамлекеттин атынан бөлүнүп атат да. Ошондон кийин жарандар дагы мындай биз мындай өзүбүздүн оюбузду айтып бир мындай талап кылган акыбыз бар да. Бул акыры бирөө айтыш керек да. Анан эми бул былчыйып отуруп алып анан өзү бокко жарабай анан эчтеке кыла албайт, анан кийин сүйлөгөнү ооз менен орок орот дейт. Мен мага окшогондор ооз менен орок оруп айтыш керек ошону. Мен спортчу эмесмин, алар спортчу, мамлекеттин атынан чыгып атат, ошо менен тренировка кылып атат. Көп убактысын башынан ошо спорт менен карьера кылам деп келе атышат. Бүгүн спортто бир ийгиликтерди жаратат, эметет, убакыт келгенде анан алар тренерликке өтөт дегендейчи. Алардын өмүрүнүн көпчүлүк негизги бөлүгү спорт менен өтөт. Убактысынын баары спорт менен өтөт. Мамлекет аларга ошол спортуңду өнүктүр, айланып кетейин. Мына шартың, мына машинең, мына үйүң деп туруп ана шарттарды түзүп берип атат. Поощрение, сыйлык бергенде Өзбекстандан, Казакстандан кем эмес сыйлыктарды акчасын акчадай, машинасын машинадай, айрымдарына квартира берип атат. Оштун мэриясы берген сыйлык да, бул мамлекеттин сыйлыгы. Жергиликтүү бюджети ал деле мамлекеттики жалпы. Мындайча айтканда, мындай бардык жагынан шарттар түзүлүп атат. Ошол шартка жараша результат болуш керек. Бирөө мындай бир маңдай жарылып да сүйүнтүп мындай бир алтын ала турган убакыт келди да, мунугу олимпиадада мисалы алыш керек болчу да. Алыш керек болчу. Мен ойлойм, мамлекет башчы деле мындай бир же болбосо мамлекет башчы болбосо дагы башка жетекчилер бир жолукканда ошол вице-премьерлер болобу, ошолор мындай чогултуп айтыш керек. Биз силерден жакшы результат күткөнбүз, жакшы ойдогудай болбой калды. Давайте мына вот нормально обсудим, теперь даярдангыла. Алдыда 4 жыл бар дагы. 2028-жылы тетиги эмеде барып, анан дагы ушинтип анан коло күмүш болуп, ошого ыраазы болуп, анан бул маңдайга жазган ушу экен деп отура бербегиле деп айтыш керек. Анан мен дагы бир кызыгы спортчулардан көп уктум. Муну казактын спортчулары дагы айтып атты ушундай сөздү. Биздин кыргыз спортчулар да айтып атат. Бул дейт по воле Аллаха дейт. По воле Аллаха мен тиги коло алып калдым дейт. По воле Аллаха эмес. Бул деген сенин стремленияңа жараша, сенин аракетиңе жараша ошонун жыйынтыгы. Аллах сен минтип сен бул жолу тиги коло ал, анан кийинкиде күмүш аласың, анан аркыда алтын аласың деген жок. Дебейт дагы. Сен аракеттиң Алла Таала ошол бизге колубутту берген, шартты түзгөн, карап турат, болду. Калган аракет адамдардын өзүнөн. Анан Алла по воле Аллаха деп турган Аллахка шылтоонун кереги жок. Алла Тааланын буйругунун тиешеси жок берди. Ошондой да, аракетке жараша болот. Аракет кылсаң аласың, аракет кылбасаң албайсың. Анан эле по воле Аллаха деп Аллахка шылтаган болбойт ал. Сен өзүң жалкоолугуң, же болбосо кандайдыр бир кетирген кемчиликтериң, же тактикалык каталарың да. Мына мисалы ошол жана Демеу Жадыраев деген айтып атат, негедир ушул агам менен күрөшүп атам дегенсип мындай жакшы баягы тартынып күрөштү окшойт деп айтат да. Анда спортто андай болбойт да. Ага ини деген болбойт да. Ал тиги күрөштөн кийин болот. Ага ини тиги бу дегенчи. Андай болбойт да. Анан мурдагыдай бир орунда буксовать этип берсең, адан төмөн түшүп жүрө берсең, анда бул мурдагы шарттарда 2000-2005 жылдары 2006-2007, 2008, 10 жылга чейин 15-12 жылдары ошондой бир нерселер болсо, мейлем бул Жалаңач Батырда баягыштар шарттары жок. Эптеп тренировка кылып атышат, эчтекеси жок булардын деп көздү жумуп коет элек да. Ошого ыраазы болот элек. Мелис Турганбаев айтат да, жана узатып атканда айтыптыр. Мурдагыдай болуп колого ыраазы боло турган убакыт өттү депчи. Туура айтып атат. Колого ыраазы боло турган убакыт өттү. Бирок айланып келип эле кайра эле коло алды деп сүйүнүп атабыз. Мындай болбош керек да. Мындай болбош керек да. Акыры бирөө айтыш керек өзүнүн оюнчу. Давайчы мындай бир критический бир мамиле кылабыз, мындай критикалык бир ой жүгүртүп, анан сындайлы. Ошондо аракет мындай чымырканып, намысы барлар ого өтөр аракет кылат. Кийинкиде мен катуу эметем депчи, аракет кылам депчи. Анан могудай кетирген кемчиликтердин баарын кетирбеш керек. Ошону спорт комитетине, олимпиада комитетине Кыргызстандын УОК, федерациялар
бардыгына ошол тренерлери башкалар айтыш керек. Алдын ала мондай. Мына кийинки Олимпиада, мисалы Парижде, Кыргызстан менен Париждин убакыт саатынын ортосу 4 саат болот абы. Мисалы Лос-Анджелес менен Кыргызстандын убакыт саатынын ортосу 8 саат бу, 9 саат ушундай разница бар. И ошол 8 саат разницага адаптация болуш үчүн 10-15 күн, 20 күн мурда, 1 ай мурда керек болсо учуп барып ошол жерде даярданып, жакшынакай кылып туруп, тренировка кылып, ал жакта кыргыздар жардам берет. Кыргыздар Кудайга шүгүр состоятельно жакшы эле бутуна туруп калган кыргыздар көп, миң деп саналат да. Анан ошондой шарттарды түзүп алып, анан мамлекетте жакшынакай кылып аттаптондо узатып, документтерин баарын тест бүтүрүп, анан кийин ошондой шарт түзүш керек дагы. И мындай алдын ала кам көрүүнү башташ керек. Азыркы кемчилик анан барып, анан тиги мен чарчап калдым, анан менин духум түшүп калды, анткени тиги климат мындай экен, анан погодасы андай экен деген шылтоо болбош керек. Буда деле болбош керек болчу, Парижде деле. Эми ушинтип жүрө бересизби? Бир Токиодо өтөт, Кыргызстан могу Астанада же Ташкентте, Тегирикчетте, Алматыда өтпөйт экен да. Мунун баары Олимпиаданын баары ушул алыс жактарда өтөт экен. Бизге окшогон майда чүйдө мамлекеттерде өтпөйт экен ал. Анан эми ошого адаптация болуп, мындай алдын ала биз аракет көрө турган убакыт келди да. Мамлекет акчасын бөлүп атат, шартын түзүп атат. Эл болсо кол чабып атат. Жыгылсаң да азаматсың, жыксаң вообще аз суперсиң, жыгылсаң да азаматсың. Ты наш чемпион, ты наша чемпионка деп кыйкырып атышат. Эми мындан артык кандай колдоо керек аларга, спортчуларгачы? Ошол менин айта турган оюм. Силер да ойлоруңар менен бөлүшкүлө. Мындай эгерде кимде ким этек жакта кирип кала турган болсо, бүтөйүн дегенде кирип кала турган болсо, кайра башынан түрдүрүп алып көрөсүңөр болот. Запись ушул жерде калат. Оюбуз менен бөлүшөлү. Шарт түзгөн мамлекеттин башчыларына рахмат. Бирок мен ойлойм, булар айтыш керек. Балдарым, кыздарым, эми силер биз тууганча сүйлөшөлү. Силер мондай шарттар болду, мындай болду. Силер болсо, мен силерден мындай бир жигердүүлүктү, ушундай бир көзүңөрдөн бир от чачыраган бир ушундай эмени, мотивацияны эчтеген көрө алган жокмун. Ошол силерге эмне болду деги өзү. Эмне себеп болду? Мынчалык мындай бир духуңардын түшүп былдыйлап калышына эмне себеп болду? Деп мындай бир ошондой бир эмелерди айтыш керек да. Мындай жатканда чыйралта турган сөздөрдү айтыш керек. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Пока.